Өз алдынча демилге көтөрүп, өкмөттүн казынасына салык төлөп, андан тышкары бир нече адамды жумуш орду менен камсыз кылып келген атамекендик өндүрүшчүлөрдүн бир күндүк жумуш тартибинен тааныштырган брендкейджи көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган атамекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чагылдырылат. Атамекендик Пескоблок Кыргызстан ишканасын 2017 жылы ишкер Талант Токсонбаев негиздеген. Ал оболу жалгыз өзү курулуш тармагына зарыл болгон Пескоблоктун бир түрүн чыгарууга бел байлаган. Учурда өндүрүштү кеңейтип 5 жумуш орун түзүүгө жетишкен. Курулуш тармагында эмгектенип жүргөн жигиттерди жумуш менен камсыздаган. Атамекендик өндүрүштө жумушчулар күнүнө 3 маал ысык тамак жана ай сайын 30 000 сомдон жогору айлык маяна менен камсыздалган. Атамекендик өндүрүштө учурда Пескоблоктун 5 түрү өндүрүлүүдө. Атап айтканда, кадимки чоң кичине Пескоблок, тумба жана кооздоочу Пескоблоктун түрлөрү өндүрүлүүдө. Bir kamazdan bir 11 kup şagıl gelet. Tonnasını bilbeybiz. Şutugu 1150 şut çıkat. Peskоблоктон, tumbadan emez. Andan keyin balдар bul jaka salat. Özünün çenemi var. 37 kalak salat. 37 kalak salat. Ana где-то bir 5 minut ayarlaşat. Alaşında bu semon salınat. 21 kilogram semon salınat. Tarazaga tartılıp, bul jaktan tarazaga tartılıp salınat. Salıngan su kuyulat. Özünün norması var. Susuga aralashkandan keyin bir 10 minut, 5 minut aralashkandan keyin bul jakka tөгүлөт, ылдый көзөпчү. Бул жактан ачат. Бул жакка төгүлөт. Төгүлгөндөн кийин анан балдар бул жактан бул станокко салат. Бул калактап станокко салат өз нормасы менен. Салып, анан бул жерден выброса иштетилип, анан тартылып бул жерден чыгат. Анан бунун түрү бар, анан кийин ар бир кышка бөлүп келгенде 1 килограмм 250 граммдан түшөт семонт. Анан кызылы, тумбасы алар отдельный. Кызыл отдельный бул жерден бой кошулат. Ар бир кышка 1 килограмм 300 бир мешалкага 1 килограмм 300 грамм бой кошулат. Бир мешалкадан бизден 4 подом чыгат. 4 подом дегени бул 16 кыш да. 16 Пескоблок чыгат. Анан бир мешалкадан тумбадан 5 поддом чыгат, 10 тумба чыгат. Ар бир тумбага 2 килограммдан семонт кетет. Ар бир тумбагачы. Бул жерден чыгат, болду. Бул жерден чыкканда балдар выброса иштетип, бул жерден станокто иштетип, бул прессти иштетет. Бул жерден тарткандан кийин, бул жактан көтөргөндөн кийин, станоктон тарттыңыз, көтөргөндөн кийин бул арабага түшөт. Kolege koyup, bunday kilonkö менен жаап коебуз. Kilonkö менен жабабыз. Бул kilonkö менен азыр жабылган болсо 1 сутка турат общий. 1 сутка туруп анан ачылат. Ачылгандан кийин булар ошол думдалгандын максаты ошол бир аз секинирээк кургасын деп. Семонт эгерде тез кургай турган болсо жарылып кетет. Анан укалама болуп калат. Эгерде мына kilonkö жок болгон болсо, бул мындай типа теплицага окшоп мындай болуп, мындай парлап турат бул. Бышат да ошол жердечи. Баягы жанагы үйдүн строительдер үйдүн фундаментин куйганда суу себишет го, ошонун ордуна биз kilonkö жабабыз да. Кээ бир жерлерде суу көбүрөөк жерлерде суу себишет бугачы. Жөн эле суу себип коюшат. Анан бул талшынасына бөлүнөт Пескоблокторчу. Мондай талшынасы 2,5 болот.
2-8'lik болот, 3'tügü болот. Азыр ол 2-8'lik, 2,7-2,8'lik толщинасы. Салмагы 16 кг чыгат. Анан бизде дагы бар, ана азыр куйганыбыз, анын толщинасы могу жери 3'тük дагы, анын салмагы 17,5 кг чыгат. Ошондой болуп жатат. Анан карасаңыз, кызылдар да көрсөтөйүн. Бул жакта кызылдар бар, тумбалар бар. Тумбаны көрсөтөйүн сизге. Тумбалар, мындай тумбалар. Бир жагы мындай экран деп коет, тегиз болуп, ушул лицевой часть деп коет, көчө тарап, кааласа ичкери тарап коет. Лицевой часть, анан тумбалардын бул жагы тең 35'тик. Салмагы 24 кг чыгат. Бир тумбага 2 кг семонт кетет да. Анан ушул эле кызылдар да бар болсоң, кызыл песколук, кызыл тумбалар да бар. Булар көбүнчө мынау эмне коюлат? Заборлор курулат. Анан эгерде буну малканага урган болсо, буну баягы стойка катары колдонушат. Навестердин алдарына стойка катары колдонушат. Анан малканаларга калыс ыктыярдуу, малканаларга эгерде бөлүнө турган жер болсо, шуну коюп кетишет. Күчтүүрөөк болсун депчи. Эмне дегенде, буга ичине арматура чыгарып, раствор толтурушат да. Күчтүүрөөк болсун депчи. Ама связкалар кармайт. Анан заборлор турганда арасында кооздук үчүн, анан да ошол общий массовый менен кармап туруш үчүн, ал жак бул жак жыгылбаш үчүнчү. Фундаменттен прямо ичине арматура чыгарат, анын ичине раствор толтуруп коет. Ургандан кийинчи. Азыркы туман кызыл болот. Ошондой эле, бир жагы экран болот, бул деле ошо 4 тарабы тең. Могу ичкисине 15'тиги түшөт, могу сыртына 20'лыгы түшөт. Сырткысыначы. Бул универсал деп коет тумбаларды. Азыр тумбалардын баары эле ушундай. 35'тик, анан тумбалар ар түрдүү болот. Простой тумба 35'тик, 33'тик салмак ар кандай болот. Булар ошо 2 кг семонт кетет ар бир тумбага. Анан боёгу ошондой эле. Бир мешалкадан 13'тük тумба чыгат. 5 подом чыгат да. Биздин максат өз күчү менен жумуш баштап, күндөн күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган атамекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чыгарылдырылат. Семонт ушул контейнер бул 40 тонналык. Буну койгонубузга 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Ошол биз иштеп келаткан алдына койгонбуз, акем экөөбүз койгонбуз. Буну ал жактан тешип коебуз, ошол жактан айдайт да, бочка менен келип, өзүнүн насос менен төгүп берет. Эшигин эле жаап коебуз, ага эч кыйынчылыгы жок да. Аны бул араган семонттон келет, ошол договорубуз ошол жак менен. Жана анан дагы бир аз арзаныраак келет мешочныйга. Мешокко төлөбөйсүз да. Төлөбөйсүз, анан кийин бекерде мешочный алып келген болсоңуз, буну балдар түшүрүш керек. Ар бир бал түшүргөн балга акча төлөйсүз. Анан аны жарып, аны семонтун веске тартканга ар бир адамга дагы кетет. Ар бир адамга дагы ошол бир адам байлоочу болот да, бир адам занят болот, ага да айлык кетет да, как положено. Ошон үчүн жеңилирээк болсун, иш процесси бир аз тезирээк жүрсүн деп ушундай контейнер койгонбуз. Андан кийин бунун ошол ар бир граммын точный кошуш керек. Ар бир челекти тартып туруш керек. Челекти тараза коюп койгонбуз, ошол жерде чакага апарганда бул жерден сузуп барат, лопаткага салып барат. Салып баргандан кийин чакага тартып туура коюш керек.
Бираз бизде күзгү сезондо ошол алуучулар көбөйөт. Алуучулар көбөйгөндө бизде пескалок кургабай калат. Кургабай калат, анан ошол бошта болуп калат кургаган эсебинен. Ошого биз азыркы сезондо мына жай Саратанда ушул жака заготовка кылабыз. Максат ушу заготовка кылуу, күздө ушу зарыккан клиенттерге ушу куругунан берүү да. Бул жерде деле куюп берсек болот, навес жок болсо, бирок алар ушул 3 күн 4 күнгө созулат кургашчы процессичи. Алар адан шашылып алышат, бирок көбү сынып калат аданчы. Ошонун себебин бул навести курганбыз, ушу азыр навеске ушу балдар азыр заготовка кылып жыйып атышат азырчы. Бул балдар ушул күндө куюшат, анан бул балдардын иштеген балдардын ушул жерде 2 мал тамагы бар. Эртең менен чай 2 мал тамагы бар. Анан ошо ар бир пескоблокко, ар бир кышка пескоблокко моого 4,5 сом төлөнөт, 4,5 сом. Ошол канча бала иштесин, өзү 3 бала иштейт стандарт. 3 балага 4,5 сом акча төлөнөт. Ошону жүктөгүчөң, жыйгычаң, жүктөгүчөң ошол 4,5 сом. Аны 3 бала болобу, 4 бала болобу, аны бөлүп алат акчасынчы. Ар бир кишиге төлөнбөйт да. Анан тумбаны жана көрсөтүп кеттим, тумбага 7 сом төлөнөт. Ал жүктөгүчөң. Бул ишкананын негиздөөчүсү ошол мен бир тууган акем. Мен бул жерде бригадир болуп иштейм. Ошону эсептеп, сатып, ажым иштейм. Ал шаарда турат. Анан анын аты Талант, Токсонбаев Талант. Ушул өзү негиздеп бизге чейин ушул негиздеп өзү иштеткен биринчичи, өзү иштетип, өзү карап иштеткен. Азыр эми биз иштетип атабыз. Биз ушул жерде жашаган үчүн биз ушул жерде карап атабыз бар жогончу. Эсептеп, балдардын айлыгын берип, жогунда өзү иштейбиз, чогуу балдар кем болуп калганда чогуу иштешип. Мында күнүнө 1000ден ашуун пескаблок өндүрүлсө, айына 20 000ден ашуун пескаблоктун түрлөрү өндүрүлүп чыгарылат. Назарыңыздарда Бренд Кейджи көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.